Бурана Борбор Азиядагы мунара архитектуралык эстеликтеринин эң байыркысы. Ал Кыргызстандын аймагындагы курулуштун жогорку деңгээлде өнүккөндүгүн далилдейт. Бурана 10-кылымдын аягы, 11-кылымдын башында курулган. Акыркы жолу 50 жыл мурун оңдолуп, калыбына келтирилген. Андан бери мунара эскирди. Мындан улам жакында атайын адистердин жардамы менен оңдолуп түзөлгөнү турат. Символа кыргызского культурного наследия. АКШнын Кыргызстандагы элчилиги тарыхый жайды сактоо үчүн Бурана мунарасын антропогендик жана сейсмикалык коркунучтардан коргоо боюнча долбоорунун бет ачарын өткөрдү. Элчиликтин убактылуу ишенимдүү өкүлү Соната Коултер Кыргыздын улуттук байлыгын сактоо үчүн АКШнын элчилиги дайыма колдоо көрсөтүп, өнөктөш болоорун билдирди. Сиздердин туулган жериңиздин топурагы алтынга барабар. Биз Кыргыз Республикасынын эң маанилүү маданий байлыктарынын бирин сактоо үчүн биргеликте иштей турганыбызга сыймыктанабыз. Чоң рахмат. Долбоордо музей демилгелери Борбору коомдук уюму, Маданият министрлиги, эл аралык эстелик фондунун америкалык эксперттери жана Борбордук Азиядан келген адистер менен биргеликте ишке ашырат. Бул жумуштарды АКШнын Кыргызстандагы элчилиги көзөмөлгө алат. Ал үчүн АКШнын элчилердин маданий баалуулуктарды сактоо фонду тарабынан $200 000 каражат бөлүнгөн. Биз мындай өзүбүздүн проектибизде ошол иш-чараларды 3 топко бөлгөнбүз. Биринчи бул болсо изилдөө, эл аралык адистер, реставраторлор, архитекторлор, инженерлер, археологдор, тарыхчылар баары чогулуп биргеликте ушул анализ бериши керек. Илимий анализ бериши керек. Эң негизги максат ушул Бурананы эмки муунга сактоо жана берүү. Адистер мунаранын бузулган чатырын суу өткөрбөгөн материал менен калыбына келтиришет. Антисейсмикалык техниканын жардамы дубалдарды жер титирөөдөн сактайт. Долбоор ишке ашырылса, жок дегенде 1 жыл ошол изилдөөгө кетет да. Мондай оңдоо иштерде, реставрация, консервацияларда эстелик өзгөрүлбөш керек да. Мындай өзүнүн көрүнүшү, материалдары. АКШнын мамлекеттик департаменти элчилердин маданий баалуулуктарды сактоо фонду аркылуу жыл сайын дүйнө жүзү боюнча уникалдуу маданий мурастарды коргогон долбоорлорду каржылап келет. Буга чейин өлкөдөгү Өзгөн күмбөзүн, мамлекеттик тарых музейиндеги уникалдуу алтын коллекциясын калыбына келтирүү жана Жалал Абад облусундагы 11-кылымдагы Шах Фазил күмбөзүнө көмөк көрсөткөн. Айжамал Болот кызы, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.